Азыр социалдык тармактардын адамдын аң сезимине таасири абдан күчтүү. Соңку изилдөөлөр боюнча жарандарыбыздын 75% же 30 жаштан 55 жашка чейинкилер маалыматты социалдык тармактан гана алып калышты. Албетте маалыматты ыкчам алганы жакшы. Экинчи терс жагы да бар. Элибиз чындык менен жалганды ажыратууда чоң кыйынчылыкка кабылды. Сөзүнө жооп бербеген фейктер менен троллдордун армиясы пайда болду. Обстановка такая, слегка, может быть, искусственно, так сказать. Маселени эксперттер талкууга алып, маалымат коопсуздугун камсыздоо, социалдык тармак аркылуу жашыруун отуруп алып, жалган маалымат тараткан жактарга жоопкерчиликти күчөтүү. Бул багытта заманбап маалыматтык саясатты иштеп чыгуу зарылдыгын белгилешти. Сөз эркиндигин чектебей туруп, мамлекет тарабынан көзөмөл болушу кажет деген пикирлер айтылды. Интернет айдыңында маалымат бир аз мындай текшерилип, каралып, жөнгө салынып турушу керек. Себеби биз көрүп атабыз да, азыркы 21-кылымда адам баласы кандай гана коркунучтарга дуушар болуп атат. Бул эмнени айтсак болот? Мисалы, эл аралык терроризм, экстремизм болуп атат. Ошондой маалыматтар таркалышы мүмкүн. Андан тышкары жанагы антиконституциялык дагы маалыматтар таркалышы мүмкүн. Ошого карата тиешелүү чаралар көрүлүш керек. Эксперттер айрымдар социалдык тармактын ар жагына отуруп алып, эки жаат кылып кастык тилин козутканы өкүндүрөт дейт. Экинчи жагынан маалыматтык согушта колдонулган бурмаланган маалымат адамдын аң сезимин туура эмес жакка буруп коет. Мындан улам блогерлерди мыйзам чегинде иш алып барууга чакырган узак мөөнөттүү стратегия иштеп чыгуу сунуштары берилди. Чын айтканда аябай чоң таасир эткен ушу информациялык согуш кишилердин мындай аң сезиминчи көп нерселерди мындай жамандык, кастык сөз менен, кастык тил менен көп кишилер жазып, мындай бурмалап, жаман жакка кишилерди буруп коюшу мүмкүн да. Ошондагы сүйлөшөбүз, кантип ушу иштеш керек кастык тил менен. Учурда массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзам долбоору талкууда. Документке блогерлердин жоопкерчилигин күчөтүү боюнча берене да камтылган. Ошол жерде блогер боюнча бир поправкалар бар. Бул эмне деген, биз баарыбыз билебиз, блогерлер юридикалык эч кандай булардын жоопкерчилиги жок. Бирок ошол эле учурда маалыматты таратып атышат, аябай активдүү таратып атышат. Ар бир ошол блогерлердин көп подписчиктери бар, бирок эч кандай жоопкерчиликти сактабайт. Маалыматтык коопсуздук багытындагы жумуштарды Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги алып барат. Жалган маалымат же башка бир ченемдерди бузгандарга карата тиешелүү мыйзамдар иштейт. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.